Жыл сайын 3-декабрь эл аралык мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнү белгиленип келет. Буга карата коомчулукта ар кандай иш-чаралар, концерттер уюштурулуп, кээ бирине жардам көргөзүлөт. Мына быйыл дагы 3-декабрь жакындап калган маалы. Андыктан бүгүнкү биздин эфирде мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы иштеп, акча таап, үй бүлөсүнө жардам берип, ошондой эле өнөрүн өркүндөткөн айымдарды студияга чакырганбыз. Алар менен биргеликте бар мүмкүнчүлүктү баалай бил деген теманын тегерегинде талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келип, студиядан орун алган конокторду тааныштырып өтөйүн. Ал үчүн Оксана Момошева, Гүлбарчын Исаева, Гүлбарчын Туйгунова, Жайнагүл Шамуратова, Саида Асанкулова, Нурмила Курманкул кызы бүгүн биздин студиябызда. Келиңиздер, жалпы эле баарыңыздарга бирден суроо. Алгач кыскача өзүңүздөрдү тааныштырып өтүңүздөрчү. Баягы кырсык деген Кашка убактын ортосунда дегенде ушу 2011-жылы кичине кырсыктап калып, ошондон бери ушу мүмкүнчүлүгүм чектелип Денсаулыктын кайсыл жерине зыян берди ошондо? Омурткам сынган да мен. Омурткам сынып, ошодон жабыркагым, эки бут баспай. Кудайга шүгүр, бутума туруп азыр басып калдым. Баягы мээнет кылсаң, аракет кылсаң берекет дегендей, ошонун аркасынан аракет менен эки бутум менен басып жүрөм. Эми кичине баягы таяктын жардамы менен. Анан эми мүмкүнчүлүгү чектелди эле биз отуруп калган жокпуз. Эки бут баспай калгандан кийин кандай ойдо болдуңуз эже? Эмне келди оюңузга? Бул дүйнөдө бир эле мен ушундай болуп калгандай болдум да. Жалгыз эле мен, эмне үчүн мен, эмне болду деген суроолор аябай көп болду. Бир аз баягы өзүмдү таштадым. Анан мен деген ошол кезде 40 жашта болчумун. Балдарым бар, 5 балам бар болчу ал кезде. Азыр 6-чы баламды төрөдүм. Кудай буйруса, мына 4 жашар болуп калды. Кырсыктагандан кийин, коляскада отурган кезимде ушу балалуу болдум. Андан деле корккон жокпуз. Эми Кудай берем десе, эч нерсеге карабай берет экен. Ушул олтуруп калгандан кийин, баспай алгандан кийинки көргөн перзентиңиз учурда канча жашта? Азыр 4 жашта. Нарын районуна караштуу Казангуган айылынын тургуну болом. Учурда азыр Бишкекте жүрүп атам. Ушу чыгармачылыктын аркасында алектенип, ушу концерттерге катышып, анан ушу мен бала чагымда гриппке калып турмун, ооруп, ушу 9 айдан кийин ооруп, анан ушунун аягы эле ушу полимент деген дартка чалдык да, ушу бала чагымдан бери ушу коляскада отурам. Канча жыл болуп калды ошондо? Канчага чыгып калдыңыз? Азыр 77-жылкымын, 41-де. Мисалы ошол олтуруп чүнчүп калдыңыз, бирок чыгармачылык чөйрөгө ким түрткү берди мындай түрдө? Чыгармачылык чөйрөктө ал кезде мен мектепте да окуган жокмун. Үйдө эле өзүм телевизордон, радиодон ырларды окуп, угуп, анан ошолорду жан дилимде комузду жакшы көрүп, комузду ойногом келчү да. Бирок үйрөткөн киши жок. Ушу комузду ким үйрөтөт, комуз үйрөнөм деп ушу кыялданып жүрчүмүн да. Анан жылдар өтүп ушу сиңдим, менден кийинки сиңдим, Гүлүм деген сиңдим бар. Өзүм 6 бир тууганмын, 3 кыз 3 эркекпиз. Анан ушу сиңдим кружокко катышып, комуз үйрөнүп калды да. Анан ошол үйрөнгөндөн баштап ал мага үйрөтө баштады, кайра үйгө келип, андан күүлөрдү, үчкү үйрөнүп, анан ошо кагазга жазып алып, нота билбейбиз да окугандан кийин. Ошону 1-чи кыл, 2-чи кыл деп кагазга жазып алып, ушундай дилгир болуп турмун комузду үйрөнүш үчүнчү. Ошентип анан үйрөнүп алдым Кудайдын жардамы менен. Анан 2013-жылы ушу Гүлмира Казакунова Караколдо ушу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин талантын ачып берүү максатында Чексиз мүмкүнчүлүктөр дүйнөсү деген фестиваль уюштуруптур да. Анан ошо фестивалга мени чакыруу болуп барып, анан ошо фестивалга катышкандан баштап ушу чөйрөгө аралашуу болду. Менин жашоом ошондон баштап башкача багытта өзгөрдү. Борборго келип, ар кайсы концерттерге катышып, тренингтерге катышып, анан өзүм теңдүү курбуларды таап. Келиң. 82-жыл колум, бир кыздын энесимин. Кызым буюрса 18-ге чыкты. Анан сен айткандай мындан мурунку эфирлерде да айтып кеткенбиз. Анан азыр могу коляскада отуруп калганыма 7 жыл болду да. Анан мен 7 жылдык өткөн мындай убакытты өтсөм өтө мындай көп убакыт талап кылат болуш керек. Кыскача айтып коеюн, бирок ошо позвоночниктен кист алдырганмын да. Москва шаарында иштеп, ошол жактан ооруп келип, анан ошодон бери 7 жыл убакыт өттү да. Бирок Аллага шүгүр жакшы. Кийин сиз дагы кийинчерээк анан чыгармачылыкты бир өркүндөтүп, аралашып, телевидение, радиолорго барып баштабадыңызбы? Анан ушуга ким түрткү берди? Ошол учурдагы депрессия, стресстен чыгышка ким түрткү берди, жардам берди?
Негизи мен бул музыка чөйрөсүндө тилим чыккандан бери эле ырдайм. Өзү негизи анан сен айткандай эл журтка аралашып, андай мындай кылганга билбейм, турмуш куруп, андан кийин баягы жумуш деп монтип анан окубай калдык дегендей. Анан бирок үйдө кадимки эле кайны журтта деле жумуш кылып атып, ырдап, ушундай жумуш ушинтип убактымды ошентип эле өткөрүп жүргөм. Буга негизи атам түрткү берген. Атам кичине кесибизден ырдатып, ушинтип бизди ушундай эме кылчу да. Анан азыр ошо радиодон эме чыккандай жарыялар, конкурстардын эмеси болот го, кастингдер болгондо атам чалат мага, радиону көп угат. Анан кызым барып көрбөйсүңбү, катышып көрбөйсүңбү деп ушинтип эметет да. Анан мен мүмкүнчүлүгүм чектелем, баягы коляскачан мен ошол жерге жетиш да кыйын да. Анан баягы өзүм эле эрнип баргым келбей, бирок каалайм ошол нерсени. Анан атам болбой эле бар деп ошентет. Анан ошондо барып, ошентип катышып, анан тааныштардын тойлоруна анча мынча мындай барам, бирок мындай тааныш эместерге барганга чындап эле тартынам мен мындай эме кылыпчы. Анан бирок үйрөнүп калдык. Бара баштадым. Ойдун урчусу болуп баштадыңыз. Буюрса. Кол чабуулар болсун. Келиңиз. Өзүңүз жөнүндө айтатыңыз. Ооруп калгандын себеби ата энемдин айтымы боюнча 5 жашка чейин жакшы эле жүрүп жүрмүн. Анан 5 жаштан кийин ден соолугумда башкача белгилер пайда болуп, басуум оорулошуп, анан ошондон бери акырындан ооруп отуруп, азыр 17 жашка чейин кыйналып басып жүргөм. Бирок 17 жаштан кийин уже коляска менен жүргөнгө туура келип калды. Андан бери 5 жыл өтүптүр. Анан үйдө бекер отуруп, бекер эле убакыт өткөргөндөн көрө мен жаштыгымдан бери кызыгып поэзияны көп угуп, анан мектеп учурунда дагы ошо эжекебиз бизге тапшырма берген 3-класста. 4 сапыр жазып келесиңер жаз жөнүндө деп. Ошондо жазып баргам. Анан ошондо классташтарыма үлгү катары аябай жакшы мактап, дем күч берген да. Ошол күндөн тартам ушул күнгө чейин ыр жазып аракет кылып жүрөм. Канчардын автору болдуңуз? Так санын билбейм, бирок бир китепке жетейин деп калды, буйруса. Кол чабуулар болсун. Көбүнчө кандай багытта жазасыз? Көбүнчө ар кандай темада бар. Сүйүү жөнүндө дагы бар. Меме дин жөнүндө дагы бар. Ата эне жөнүндө көбүрөөк. Мен мисалы ушул жердеги каармандардан өзгөчөлөнүп, сиздин баягы жолуксанып хижап кийип турганыңыз бир өзгөчөлүктү пайда кылып атат. Анан үй бүлөдө диний жактан ким бар? Же өзүңүздүн каалооңуз менен салдыңызбы? Ушул дин чөйрөсүнө түшүшкөнүңүз кандай болду? 1 жылдын жүзү болуп калды, буюрса. Анан Анан мен эми интернет деген бар, телевизор бар. Көбүнчө жака Чубак ажынын сабактарын, анан жакшы байкелердин, устаздардын сабактарын көп көрөм интернет аркылуу. Анан ошондон бери жолуктун парз экенин, жараткандын буйругу экенин билип, анан ага чейин деле бир жылдай ойлонуп жүрдүм. Салынсамбы, мен аткара аламбы депчи. Анан элдер кандай карайт деп, анан бирок албетте жараткандын буйругунун алдында адамдардын сөзү, адамдардын ою эч кандай эч жерге турбай калат да. Ошон үчүн анан акыры чечим кабыл алып, жолук салынып, анан жолук салынгандан кийин көбүрөөк дагы окуп, неме китептерден окуп, интернеттен окуп, улам динге жакындашкан сайын илим алып тура турбайсызбы? Ооба, интернет аркылуу, китептер аркылуу окуп, неметип турам. Анан ошол улам окуган сайын менин ырларымдын багыты дагы ошол тарапка барат да. Диний жакка, Диний жакка, пайгамбарыбыз жөнүндө. Келиңиз. 2012 жылы авария болгом. Мен дагы омурткам сынган. Ошондон кийин баспай калгам, төшөктө жатып калдым. Аябай кыйын учурлар болду. Ушунчалык ушундай Оксана эже айткандай мен да бир депрессияга түшүп кеттиңизби? Жалгыз эле ушундай мен болуп калгандай эле сезилди. Эч кимди тааныган эмесмин, билген эмесмин. Тааныштар жок болчу да. Бир эле 4 комнатада жатып калдым. 4 тамды тиктеп элечи, эч жакка чыга албай. 4 балды тиктеп. Өзүм болсо 18-де болчумун ошол. Аябай азыр 24-кө чыгып калдым. Ойлосом аябай кичинекей экем да. Биринчи жаңы авария болгондо ыйлап мен басам, мен турам деп мен ушунча эле баспай каламбы, чуркап жүрүп эле баспай каламбы деп аябай эме депрессияга түшкөм.
азыр Кудайга шүгүр 6 жыл болду басып жүрөм. Кече жакында эле операция болдум. Аянкы Жакшы? жолду. Кудайга шүгүр, жакшы. Азыр бир эле көрүп таяк менен тургандай. басат экенсиз, э? Ооба. Буюрса таяктагы колуңуздан түшүп калсын дагы чуркап кетиңиз. Айтсаңыз келсин. Келиң. Саида, микрофон сизде, келиңиз. Мен негизи 7 айлык болуп төрөлүп турмун. Анан 7 айлык болуп аябай слабый болуп төрөлүп, ата энем билишкен эмес. Просто эле 7 айлык бала болуп төрөлдү деп коюп эле багып чоңойтуп жүрө беришкен. 3 жашка чейин кеч басат деп жүрө беришиптир. Анан 3 жаштан кийин көргөзүп башташкан мени. Ар кандай ооруканаларга жакпай калып барып. Анан ошондо ДЦП деген диагноз коюп коюшуп. Кечирээк көргөзүп калышкан турбайбы? ДЦП деген диагноз коюп коюшкан. Ошондон бери эле ошол оору менен алышып келем. Канча жаштасыз ошондо? Азыр 28демин. Ошо мен деле Эмне менен алектенесиз? азырынча үйдө элемин, эч нерсе менен деле алектенбейм. Билим алдыңызбы? Жок, тилекке каршы билим алганга шарт болбой калды. Анан иним менден 3 жаш кичүү. Ошол мектепке барып келип окуп, эметкенде аны менен кошо окуп, жазып, эметип атып, өз алдынча мындай окуганды үйрөнгөм. Бардык Эмнеге нерсени шыктысыз деги эле жашоодочу? Мисалы мен ушул мүмкүнчүлүгү чектелди деп дагы айткым келбейт да, себеби ушул чөйрөдөгү айымдар болобу, мырзалар болобу, тескерисинче жашоого ушунчалык тырышчаак, анан умтулгандар болот да, мен билем да. Ар бир адамдын өзүнүн өнөрү, анан таланты болот эмеспи? Сиздин өнөр. Эмнеге шыктысыз? шыктуумун деп деле айта албайм, кызыгуумду айтайын. Сулуулук салондорун ошондой нерсеге кызыгам. Иштегенге, Ооба. Анан мындай шыгым деле жок, чынын айтсам. Мен дагы 2016-жылга чейин эч жака чыкпай үйдө эле отурчумун. 2016-жылы жана сиз айтып өткөндөй эле Гүлмайрам менен таанышып, ошол кыз аркылуу Назик кызга кошулуп калдым. Үкөй эжен командасына деп Атайын коеюнчу. ошол мүмкүнчүлүгү чектелген айымдардын тобу. Үкөй Мураталиева эжен немесине кошулуп калып, анан анкета толтур деп ошо үкөй, то есть Үкөй. жок, Гүлмайрам келиптир. Анан анкетада толтуруп берип койгом, ошо Алматыга семинарга деди. Анан кыздар көп деди да, көп үмүттөнбө, может быть тандалып алынып калсаң барасың деди. Макул деп толтуруп койдум. Кетип калдым, больницада жаткам ошол учурда. Анан үйгө чыгып кетсем эле бир калп айтпасам 10 күндөн кийин го деп үкөй эже өзү чалды мага кечинде отурсам. Ушундай өттүң Алматыга 19-июнда кетесиң деп. Анан такыр эле эч жака чыкпай жүрүп эле анан Алматыга элестетип көрүңүз. Анан аябай эле сүйүндүм. Эмне кыларымды билбейм. Анан мама айттым, ушундай кыздар менен барат экенбиз. Такыр эле эч жака чыкпай, мамам деле көнгөн да. Анан биринчи коркту, каяка барасың, эмне болосуң, жалгыз жүрө албайсың да деп. Анан жок, кыздардын баары эле ушундай кыздар, ошондон барат экенбиз, көрүп келейин. И так эле канча жыл үйдө отурдум деп макулдугун алып, анан ошол жака кетип, ошол жакта 5 күн жүрдүк. Ар кандай кыздарды көрдүм. Эмне боюнча болду тренинг? Өз алдынча жашоо боюнча. Атайын. Жашоого үйрөнүү, өз алдынча жашоо. Көчөгө чыгып, Жактыбы? Эч кимдин жардамы жок, абдан жакты. Көп нерсени үйрөнүп келдим ошол жака. Бир аз жашоого болгон көз караш да Өзгөрдү, жакшы. Мен деле кыла алат турбаймынбы, мен деле өз алдынча жүрө алат турбаймынбы деген Үмүттөр пайда болду, ооба. Жакшы кылчалар. Келиңиз, Гүлбарчын деген микрофонду узатып койсоңуз мүмкүн болсо. Гүлбарчын сизден бир чыгарма. Андан эми аякталган. Айтып атпайсызбы, ошол биздин мүмкүнчүлүгүбүз чектелсе дагы бизге чыдап бизди карап дегендей. Биздин оорубузду, жеңилибизди колдоно алган ушул апаларды, энелерди таңтап атап берейин, энекем дегендер. Энекем, энекем, энекем,
дүйнөдө теңдешсиз берекем. Мен дагы дени сак болоюн ай, оорубай жүрөгөр сенесен. Мен дагы дени сак болоюн ай, оорубай жүрөгөр сенесен. Болсом да апасы баланын, дагы эле өзүңө баламын. Үшкүрүп каласың алыстан ай, үйүңдөн узаса караным. Үшкүрүп каласың алыстан ай, үйүңдөн узаса караным. Жашоого от болуп жагылдым, жагылдым, чабылдым, кагылдым. Мен эми эч кимден табылбас ай, энелик мээрмен сагындым. Мен эми эч кимдер табылбас ай, мен элик мээрмен сагындым. Кырсыктан коллугум тумарым, кыйшайсам түзүтүп турарым. 40 жылдап кабарсыз кетсем да мен кыйкырып алдымдан чыгарым. 40 жылдап кабарсыз кетсем да мен кыйкырып алдымдан чыгарым. Мен эми эч кимдер сагынбас ай, энелик мээрмен сагындым. Өтө сонун. Келиңиз, бизде Оксана эже, сизге микрофон узата алам. 3 декабрга карата атайын коомчулукта иш-чаралар өтөт эмеспи? Барасыздарбы? Жыл сайын кандай өтүп келет? Быйыл дагы чакыруулар башталдыбы ушуга карата? Билбейм, мен өзү Токтогулда турам да. Анан бизде атайын ушу ушундай уюштуруу барбы, жокпу, мен аны деле билбейм да. Анан баягы мэрия тарабынан жардам деп кичине баягы материалдык жардам берилет. Аны алып жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Анан кайсы жеке барсак деле баягы баары бир күтүп алышып, эми тааныш да бардык эле. Кандай жүрөсүң деп акыбал сурап койсо сүйүнүп каласың. Булар деле мени эстейт турбайбы, баягы эсинде бар турбаймбы депчи. Мүмкүнчүлүгүң чектелгенден кийин үйдөн көп чыкпай каласың да болгону. Үйдө оокат ашыңды өзүң жасайсың. Бүт тиричилигиңди эле кыласың. Мүмкүнчүлүгүң ал тараптан эч кандай чектелбейт. Болгону мүмкүнчүлүгүбүз ушу көчөгө чыгып элге аралашкандан гана чектелет экенбиз да. Анан ошого бизге эми баягы инвалидтерге, майыптарга өзү жакшы шарт түзүлбөй атат да. Бир жерге барсаң тепкичтен чыга албайсың. Пандус дегендер жок болуп калат. Ошолордон гана биз чектелип бара албай, анан кийин балдарыбызды суранабыз. Мен көбүнчө жолдошумду суранам. Жолдошума ушу пайдаланып аябай чоң ыраазычылык билдиргим келет. Мен ооруганыма карабай, ушу жаныман чыкпай, жумушун да таштап коюп мени бакты да. Мени көтөрүп багып, элге кошуп, кайсы жерде бир нерсе болот болсо жонуна көтөрүп алып барып элден мурун алып барып отургузуп коюп ушинтип бакты мени жолдошумчу. Ошон үчүн аябай ыраазычылык билдиргим келет кайын журтума, бир туугандарыма, бала чакама бардыгына. Ушунчалык стрессте болдум мен. Анан кийин өзүмдү өзүм врачтар баспайт деп коюшту да. Мындай айтканда эми базалап, эми Кудай дегиле деп эле коюшту. Анан кийин эмнеге баспайм мен? Мен 1 жыл жетей вообще больницага келген жокмун. Ушу үйдөн жалаң өзүмдүн аракетиммен басып, 2 таяк мен больницага басып келгенде врачым өзү молодец эже деди. Экинчисинде келгенде уже беременная боюмда болуп келдим. Таң калышты. Бирок уруксат берди. Төрөңүз, может сизге ошол да жардам берип, мындай жылыш болот депчи. Анан бала деле жакшы болот экен. Мынакей Кудай буйрса жылыш болуп, ушу 1 таяк мен ошонун аркасынан туруп калдым деп ойлондум да. Жакшы, анда сизден бир чыгарма? Эми муну аудиториянын бардыгы эле жаштар экен, жаштарга арнап кышкы махаббат деген ырымды окуп берейин. Кар себелеп асмандан ак берметтей, акырын жерге кулап жаткан кези, бозоруп көк асманда тор жамынып, көп күткөн кышыбызда кирип келди. Тоолор кийип баш кийим ак калпактай, белестер аппак чапан жамынгандай, кучак жайып талаага чуркасакпы, чана сүйрөп кыйкырып жаш баладай. Терезеден карасаң көзүң көрөт,
боексуз тартылган бир аппак сүрөт, тал дарактар апакай көйнөк кийип, жаңы келген келиндей ийилишет. Себелеп аппак кар себеленет, сезиминде жаштардын тегеренет. Сүйүүлөрү күч алып кыз жигиттин, кар эмес ак сүйүүлөр себеленет. Ызгарылуу кыштын суугу жолту эмес, асмандан ак сүйүүлөр төгүп жатса, ак кардай сүйүү сөзү себеленип, ханышанын жүрөгүнөн орун алса, анда сезим ак кардай таптаза эле, ал сезим ааламга да батпас эле, бетке бетти тийгизишип жылынышып, ал кездеги махабат башкача эле. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге карата диний жактан суроолорубузга жооп берүү үчүн келген дин өкүлү Санжар Ташматов студиябызда отурат. Сизге суроо атайын. Мынтип айтылат го, Аллах Таала адамдын күчүнө карап, анын сабырына карап туруп кандайдыр бир тагдырдын сыноосун берет дейт эмеспи? Андыктан булардын бирок жөнөкөй адамдарга салыштырмалуу Аллах алдында даражасы өйдө болсо керек. Ошол жөнүндө айтыңызчы. Аталышка токтолсок, чындыгында мүмкүнчүлүгү чектелген адам ким деген суроо болот да. Ошондо чындыгында карап көрсөк, баспай калган, же көрбөй калган, же колу кыймылдабай калган адам мүмкүнчүлүгү чектелген деп аталбайт экен. Сиздердин бул турушуңуздар азыр мүмкүнчүлүгү чектелген деп аталбайт. Чындыгында ушундай. Жалпы коомчулукта ушинтип аталып калган, бирок чындыгында андай эмес. Демек мүмкүнчүлүгү чектелген ким? Ал колу буту, ден соолугу чың болуп туруп, өзүнүн ата энесине кызмат кыла албаган. Тескерисинче. Өзүнүн баласын тарбиялай албаган. Өзүнүн күйөөсүн, мисалы үчүн эжелер, бардык эжелер экен бул жерде, өзүнүн күйөөсүнө кызмат кыла албаган, өзүнүн күйөөсүн карай албаган, баласына жакшы тарбия бере албаган, Кудайдын айтканын кыла албаган, бардык мүмкүнчүлүктөр бар болуп туруп, бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдалана албаган адам чындыгындагы мүмкүнчүлүгү чектелген адам ошол. Ошон үчүн ислам дининде кимде мындай ден соолугунда ушундай бир оору, ушундай болгон болсо, ал адамга даража жогору берилген. Алла Таала айтат, адамды эки эң жакшы көргөн нерсеси менен ага ушундай биз бала деп коебуз го кыргыздардачы, ушундай сыноо берген болсом дейт. Ошого сабыр кылган болсо, ал адамга ошол эки нерсе үчүн бейиш беремин дейт. Демек, Алла Таала бизге кандай сыноо бербесин, сиздер азыр айтып өткөндөй, кээ бир адам баспай калса, көрбөй калса, же колу иштебей калган болсо, ошол нерсеге сабыр кылган болсо, ушул нерсени Алла Таала мага тагдыр кылып жазыпты деп Алла Тааланын бергенине ыраазы болгон болсо, Алла Таала ошол сыноонун жазасына бейишти берет. Иштеп тапкан дедиңиз, анан ошол иштегендеги үй бүлөгө жардам бересизби, же болбосо кимге мындай көмөктөшөсүз, коомчулукка да кошкон бир салымыңыз болуп атат да? Мен типографияда иштегендиктен типографиянын акчасы жакшы эле болот. Эми сыр эле кылып айтпай эле коеюн. Өзүңүзгө жетеби деги эң негизгиси тапканыңызга? Өзүм эле эмес, мен бүткүл үй бүлөмө жетет. Бүткүл үй бүлөңүздө. Кол чабалар болсун. Бул да болсо чоң кечи. Келин Саида, сизге суроо аталы. Мисалы мына коомчулуктан биз мамлекеттик кызматкерлер чындыгында жөнөкөй адамдар менен аралашып, алардын деңгээлине түшпөйүнчө, алардагы көйгөйдү көп сезбейт да. Анан алар көбүнчө ошол массалык маалымат каражаттарындагы маалыматтар аркылуу гана аларга жетиши мүмкүн да. Анан сиз ушул коомчулуктан мисалы ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендерге карата кандай, эмнени мындай өзгөртсө, кайсы нерсеге шарт түзүп берсе деп суранат элең. Мен өзүм мектепке окубай калганыма байланыштуу ушу мектеп курулса дейм да, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн. Азыр деле учурда эми бул Кудайдын берген сыноосу да бизге, ошентсе дагы ошондой балдар деле төрөлүп атпайбы, анан кийинки келечек ушулардыкы кандай болот деген ой түйшөлтөт да меничи. Анан ошол мектептер курулса, анан жана буякта эже айтып кеткендей эле жана пандустар, ажатканалар бизге удобный болуп, кыйынчылыкта кире албайбыз, ошол жактан аябай кыйналабыз. Коомдук транспорт мисалы. Транспорт ошо бардык эле жерде бизде кыйынчылык көп, мындай чындыгын айтканда. Бирок ошого карабай деле аракет кылып чыгып, элге кошулуп жүрөбүз. Сиз көбүнчө баягы диний ырларды чыгарып калдым дедиңиз. Мына ошого да басым жасайлычы. 3 куплеттер окуп берейин. Диний багытта. О жараткан көкүрөккө иманды, кол көтөрүп көп-көп дуа кылганды,
эң башкысы баарыбызга насип эт. Эртең менен багымдатка турганды, о жараткан жакшылыктын жакшысын, насип эткен эки дүйнө бактысын дагы баарыбызга насип эт. Түбөлүктүү бейишиңдин ачкычын, о жараткан баскан жолду жарак кыл, арам иштен күнөөлөрдөн алыс кыл, өлкөбүзгө тынчтык берип дайыма, ажообузду өз элине калыс кыл. Бар мүмкүнчүлүктү баалай бил деген теманын тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Келиңиз Гүлбарчын эже, сиз дагы бул чыгармачылык чөйрөсүндө бир топ конкурстарга дагы катышып жүрөм дедиңиз. Анда сизден бир чыгарма, кайсы чыгарманы аткарасыз, кимге арнайсыз дегендей? Анда азыр сиздерге Айбек Карымовдун Апакем дегендерин аткарып берейин. Бул эми бизди бул жарык дүйнөгө алып келген апалар да, көп түшүгүбүздү тарткан апалар. Ушу передачаны көрүп атса апам да көрүп атат. Ушу апа ыр сизге арналат. Кабыл алып коюңуздар. Жакшы, келиңиз. Баарыбыздын апаларыбыз аман болсун, бар болсун. Келдим, өзүңдү көрдүм, түшүгүм тарттың, түн уйкуң бөлдүң, алып бештеп бактың, азабым тарттың, апакем менин алмаш кыз бактың, меремиң төктүң, эркелеп өстүм, арнасам деймин асылын сөздүн, меремиң төктүң, эркелеп өстүм, арнасам деймин асылын сөздүн. Тилегим тилеп турмушка сүрөп, өксөгөн кезде өзүңсүң тирек, энекем күнүм, бой жеттим бүгүн, алайын колго ата журт жүгүн, апакем менин ак бата бергин, болгун деп кызы кыргыз элиңдин, апакем менин ак бата бергин, болгун деп кызы кыргыз элиңдин. Кандай максаттар, үмүттөр алдыга койгон? Жана айтып өткөндөй эле өзүм сулуулук тармагына кызыгам дегенде, бул менин негизи кыялым, бирок шартым жок. Сулуулук салонун ачкым келет. Ошол тармакта иштегим келет. Келечекте турмушка чыгып, бактылуу эне болгум келет. Мен астыга койгон максатым баягы авария болгондон кийин 2013-жылдары мен жаңы тааныш баштадым ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар мененчи. Ошондо деген Билайнда деген түнкү 12ден кийин конференция кылчыкпыз да, жалаң ушу 5 адамды кошо алчыкпыз. Ошондо деген бир адам 5 адамды кошуп атып, мондай таңкы 6га чейин болчу да ошо конференциячы. Ошо жактан таанышып калдык. Көп адамдар менен мен ошо жерден тааныштым. Ошо жерден жана Гүлмайрам менен тааныштым. Жана кичинекей кыз. Анан экөөбүз көрсө бир эле райондо жашайт экенбиз. Үйгө келип эле эме деп калды. Сен эмне эле үйдө эле отурасың, бас жүрү, жака барабыз, бияка барабыз. Жаны тынбайт да. Ошентип экөөбүз көп жерге бардык, көп тааныштарды, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен көп кезиге баштадык. Мен ал учурда ал менен кезиккенде жаңы каднок менен бас жүргөм. Эшикке чыкчу эмесмин, такыр. Жаныбызда швея бар болчу. Ошол жерге экөөбүз эч барып топчу тиктик.
биринчи ошондо мамам көчөгө чыкканда аябай эметтим да, уялчым да, ушунчалык элдин баары мени карап аткандай болчу. Бирок ошого дагы неме кылган жокмун. Чыктык экөөбүз барып топчу-тикчик, биз кааласак ошол жака жатып алчыкпыз, кааласак үйгө келчикпиз. Ошентип жүрүп, мен дагы Саида менен чогуу баргам Алматыга. 4-я независимая школа для девушек с инвалидностью Средней Азии деп барганбыз. Ошол жерде бүт Тажикстандан, Алматыдан, Туркиядан көп жерден кыздар келген, мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар. Мен ошол жерден кыздарды көрүп, буту менен тамак жеген, буту менен сүрөт тарткан кыздарды көрүп, коляска менен бийлеген кыздарды көрүп, мен ошол жерден ушунчалык мындай эме кылып келгем да, вдохновение алып келгем да, ушунчалык мен Кудайга шүгүр экем депчи. Эки колум иштейт, бир гана бутумдун алы жок болгон эле болбосо, калганы бүт бардыгы бар экен меники депчи. Ошондон кийин мен ушу чөйрөгө көп аралаша баштадым. Кээжелер менен иштешти баштадым. Гүлмира Казакунова менен иштештим. Сиздин өзүңүздүн эркиңиз күчтүү экен да. Эрким күчтүү окшойт. Анткени мен кече эле чыктым, больница. Мурда күнү эле чыктым, сиз жазган күнү. Ошо күнү эле чыктым. Сыр бербей туруп, бүгүн эфирге келип алдыңыз, э? Азыр сыр бербей келип алдым. Жакшы. Дал ошо бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген конокторго дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген, анда жооп алганга аракет кылалы. Келиңиз, сизде микрофон сизде экен, сизден баштай берели. Мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы намаз окуган айымдарды билем. Сиздерге намаз окуу кыйынчылыкты туудурбайбы дейт. Кантип окуйсуз намазды? Намаз окуганда эми албетте туруп окуй албайбыз, отуруп. Пайгамбарыбыздын көргөзүп берген сүннөттөрү бар. Эгер туруп окуй албасаңар, анда отуруп окугула. Эгер отуруп да окуганга мүмкүнчүлүгүң жок болсо, анда жатып деле окугула депчи. Ошонун негизинде отуруп, жатып туруп, отуруп окуйбуз. Чын айтсам, кыйынчылык туудурбайт. Кыйынчылык эмес, намаз тескерисинче кыйынчылыктан кутулуунун бизге Кудай таалам берген жолу да, эң жакшы жолу. Жашоодо дени кардысоо, бирок жалкоо адамдар көп эмеспи? Аларга сиздин ой пикириңиз кандай дейт? Ой, аларга менин ой пикирим эң жаман. Мен дени кардысоо, уктап жата берген адамды аябай жаман көрөм. Даже ушул тууралуу үйдө көп сөз болот да. Мен балдарыма да айтам, дени кардысоо, түшкө чейин уктабагыла, уктагандан эч нерсе таппайсыңар. Наоборот, менет кылгыла, тургула, иштегиле, мындай алга умтулгула деп неме алам. Ушу уйкучу адам жакпайт да магачы. Дини жактан түшүнүгүңүздөр кандай? Ороза кармайсыздарбы, намаз окуйсуздарбы? Деги эле динге болгон сиздердин көз карашыңыздар? Динге болгон көз карашым жакшы эле, бирок намаз окубайм, ороза кармабайм, бирок эми шартка байланыштуу. Бирок эми ар дайым Кудай деп сыйынабыз. Кудай жүрөгүбүздө, тилибизде дегендей. Таң атканда, эртең менен көзүңдү ачканда, Кудай ушул күндү көрдүмбү? Ушул бүгүнкү күнгө шүгүр, ушул акыбалыма да шүгүр деп койгондом ар дайым тилек кылып жатканда да. Жакшы, келиңиз, сизден бир чыгарма Гүлбарчынчы. Анда деген жанагы сүйүү деп эметет го, негизи көп кырды болот дейт эми. Музыкага жакын киши болгондон кийин баягы сүйүүнү дамытып кое албайт экенбиз. Анан жүрөк сыры деген ырдап берейин. Келиңиз, кеттик. Жылуулук дүйнө сендеги, жүрөктүн кылын термеди, сүйүүнү кайдан сезмекмин, сүйбөсөм эгер, сүйбөсөм эгер, сүйбөсөм эгер мен сени, сүйүүнү кайдан сезмекмин, сүйбөсөм эгер, сүйбөсөm эгер, сүйбөсөm эгер мен сени, көркүңө жоктой теңдеши, көңүлдүн сүй
бақытты қайдан сезмекмін, байқабай қалсам, байқабай қалсам, байқабай қалсам мен сені, бақытты қайдан сезмекмін, байқабай қалсам, байқабай қалсам, байқабай қалсам мен сені. Жүректің сезбей арзусын, тұрмыштың ашпай ашусын, өтмекмін сені көргөсөм, өмірдің сезбей, өмірдің сезбей, өмірдің сезбей таттусын, өтмекмін сені көргөсөм, өмірдің сезбей, өмірдің сезбей, жашоонун сезбей таттусын. Мен Санжар мырза сизге бир суроо узатып коеюн, анан толуктап кетесиз. Бул жерде бир суроо калып кетиптир да. Мүмкүнчүлүгү чектелген менен жөнөкөй адамдарга бул намаз милдетпи же мүмкүнчүлүгү чектелгендер окуя койсо болобу дейт. Орозо, намаз милдетпи буларга дагы дейт. Эң негизгиси болгон ислам дининдеги эң негизги нерселердин бири бул намаз болуп атпайбы? Андыктан намазга сөзсүз буйрулат. Ооба, канчалык болсо да аз эжелерим менин көрүшүмчө, байкашымча бардыгы айдай бир жакшы экен, бала чагасын карап, жолдошуна кызмат кылып жакшы экен да. Жата калса, эгерде жана эже айтпайдыбы, ислам дининде бул аччыга айкын белгиленген да. Эгерде бирөөнүн мүмкүнчүлүгү чектелип, же мындай муктаж болуп, ооруп турганга мүмкүнчүлүгү болбой калса, жатып да окуганга буйруган да. Демек бул ар бир убакта Кудайга кайрылып, Кудайдын айтканын кылуу негизги нерсе. Адамдын денеси эле мындай бүгүлүп тургандыгына караганда эң негизгиси Алла Таала менен болгон байланыш. Демек адам ушундай ооруп же бир ооруга чалдыгып калган болсо, ал жатып дагы намаз окуш керек. Эки адам бар дейт. Бир адам мисалы үчүн Куран окуганда эч кандай кыйналбайт да. Тамгаларды бири-бирине мындай уйкаштырып окуганда кыйналбай эле, түз эле кыйналбай окуп кетет. Экинчи адам бар, окуганда ар бир окуганда кыйналат. Эки тамганы бири-бирине кошо албай, же тамганы ордон чыгара албай ушундай кыйналып окуйт дейт. Эми экөөнүн кимисинин соогу көбүрөөк? Кыйналгандык го дейт. Эмне деп ойлойсуздар сиздер? Эки адам бар, экөө тең бир ишти кылат, бирок бирөөсү кыйналып кылып атат, экинчиси жеңил желпирей кылып атат да. Бул негизги шарт. Бирок жанагы жерде айтканда кыйналып окуган адамдын соогу көбүрөөк дейт. Демек сиздер намаз окусаңыздар, Кудайдын айтканын кылсаңыздар, орозо тутсаңыз, ажага барсаңыз, сиздики жөнөкөй адамдыкына караганда соогуңуз көбүрөөк болот. Жана даражаңыз бийигирээк. Жакшы, өтө жакшы сөздөр айтылды. Эми келиңиздер мындай кылалы, Саида сизден баштайбыз. Жалпы ушул көрөрмандар, сиздер сыяктуу айымдарга болобу, айтор коомчулукта дени каты соо адамдарга болобу, сиздерди биз үлгү катары чакырып алгандан кийин эми коомчулукка кайрылуу иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Деги эле коомдогу адамдарга Соо адам болобу, бизге окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болобу, эч качан чөкпөгүлө деп айта кетет элем. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кайрылгым келет. Тааныштарым көп, мүмкүнчүлүгү чектелген. Чалып калышат, ата энеси чалып калат. Биздин кызыбыз же балабыз ушундай болуп калды эле. Кандай сиз басып кетиптирсиз, мага мындай айтып коюңузчу, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек депчи. Ошолорго айткым келет. Жата бербестен, бармакта болсо да кыймылдатып туруш керек. Аракет азапты жеңет дейт. Кыймылдап
мен да убагында мамамды укпай койгом, такыр кыймылдабай койгом, түптүз жатып калгам, вообще эч нерсе кылбайм деп. Анан жата берсең баягы денең катып калат экен, денем катып калган меники. Ошо мамама чоң ыраазычылык айтам, эжем, сиңдилериме. Ушунчалык мени ушул даражага жеткирген ошо мамам менен туугандарым. Анан ошо эч жата бербей эле, хоть бармак болсо да кыймылдатып, аракет кылып эле. Менин деле врачтарым таң калган, азыркыга чейин таң калат да, сен кантип басып кеттиң, мындай перелом менен баспайт депчи. Анан бул болгон бир чудо болгон дейт да, ушинтип басып кеткениңечи. Баспайсың десе эле баспай калбайт экенсиң, басасың, аракет кылсаң басып кетесиң. Жакшы. Аракет деле кылыш керек. Эжекелерим жакшы сөздөрдү айтып кетти. Бул эми мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн мен кошулам толук менен. Бирок мен азыр коомго болуп аткандан кийин мен мүмкүн биздин чоңдорубузга же болбосо жалпы эле коомчулукка кайрылып кетем да. Биринчиден мүмкүнчүлүгү чектелгендер билим алгандан көп аксап келет. Мисалы мен өзүм дагы аксагам убагында. Мен тааныган көптөрү дагы мектепке баргандан, билим алгандан кыйналат. Анан кийин ошол эле учурда эгер билими толук болбосо, анда келечеги да караңгы болуп калат, окугандан, жумуш тапкандан да кыйналып калат. Мен дагы тааныштарым бар, алар дагы жумуш окуганы дагы билими барысы эле бар, бирок мүмкүнчүлүгү чектелген болгон үчүн жумушка орношуусу кыйын, иштегенден кыйналып келет да. Анан ошол жалпы эле коомчулукка кайрылып кетмекмин. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга дагы жумуш ордун камсыздап, аларга мүмкүнчүлүк түзүп берсе, алар үчүн дагы жеңил болмок да. Арылар үйү деген ырымды окуп берип коеюн. Ушул ырды менин жүрөгүмдө өйтүп, бир жолдон ошо Абай көчөсүнөн өтүп кетип атып, ошол үйдү көргөндөн бери ошол көз алдымдан кетпейт да. Анан жаштар ата энеңерди сыйлагыла, ата эненин ыраазычылыгын алсаңар, Алланын ыраазычылыгын аласыңар деп койгон. Ошондуктан ошол жерде окуп берейинчи. Карылар үйү. Көчөдөн өтүп бара жатып, бир үй көрдүм, эшиги кенен ачык. Жашайт экен ал үйдө ата энелер, жүрөктөрү жараланган санаа тартып. Чыга албай кусалыктын камагынан, уул кызын келишин самап турган, тунаарган көз айнегин үмүт басып, энелер эртеңкиден үмүт кылган. Чогулуп, чай ичишип, кужулдашып, кат алдым деп баласынан өзү жазып, мактанып тең туштарга окуп берет. Мээримдүү бир эне көзүн жашып, соккон жел сооротконсуп аяп турат. Өзү жазган катты окуса ал шыбырап, небере жетелечүү колдорунда, жалгыз гана жандоочусу жыгач таяк. Мээримин берген эле сүтү менен, кемирет көкүрөгүн күйүт деген, чоңоюп мени багат десе керек. Байкуш эне эртеңи чоң үмүт менен, кагылып атасынан, апасынан, алардын айланышып караанынан, балдары кең көчөгө таштагача, эненин өпсө болмок таманынан. Эми мен айта турган эмем, биринчиден ушу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге айтмакмын, эч качан мындай сынбагыла, тагдырдын сыноосуна демекмин. Анан сабыр кылыш керек. Сабыр эле болсо, анан аракет кылсак баарын жеңет экенбиз. Мен мындан 3 жыл мурун ошо шаарга мындайча айтканда качып келе бергем. Мен мүмкүнчүлүгүм чектелсе дагы мындай өзүм жашоомду өзүм мындай түздөп, өзүм жашоомду өзүм алып кетким келди да. Мындай бирөөгө эч кандай оорчулугумду түшүргөндү каалабадым. Апам ыйлаганга чейин барды, 15 күн чалбай койду дегендей. Анан 15 күндөн кийин экен баары бир кайра эле чалып, анан чөнтөгүмдө болгону 500 сом мен ушу Бишкекте калып кеткем коляска менен. Бирок издендим, ал жактан издендим, бул жактан издендим, кичине жумуш таптым. Анан монтип өзүң аракет кылсаң бар жокко жеткенге эмең бар экен да, мүмкүнчүлүк бар экен. Кайкары ырдабайын монтип төлөгөнгө кошогон мыкты жигиттер бар бизде. Кайра барбайын, эже деп, колдоп деп кызматын аябаган. Силер чакырасыңар эфирге, мисалы көңүлдү көтөрүп дегендей. Эч кандай чөкпөйм. Мен негизи бактылуумун. Ар дайым бактылуу болуңузчу. Genç kızlarчынча, сиз да жыйынтыктаңызда анан бир куплет менен жыйынтыктайсыз, Мен ушу көпчүлүк жерде айтып жүрөм, мүмкүнчүлүгү чектелүү эмес, биздин мүмкүнчүлүгүбүз чексиз депчи. Талант жагынан, кол өнөрчүлүк жагынан ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга чөкпөгүлө, ден соолукта болгула.
Кудайдын кандай сыноосу келсе дагы баш ийбей баш көтөрүп жашайлы. Ана бар болуга деп Майра Керим кызын бар болуга деген чыгармасын Жакшы, келиңиз. Ким келбейт тирүүлүктүн сапарына, ким көнбөйт көрөкаттын азабына, байсалдуу өмүр сүрүп улуу көчтү, барыңар аман эсен жашагыла, барыңар аман, барыңар эсен, барыңар аман эсен бар болгула. Тарыхтын барагында ачар элим, барыңар ыйыксыңар бата берир, бийлигин асыл жандын балбылдатып, биз үчүн бар болгула ата-энелер, биз үчүн бар бол, ар дайым бар бол, биз үчүн бар болгула ата-энелер. Бал тилдүү балдан өткөн ширин сиңир, бардыгы байлыгыбыз бир өзүңүр, ар дайым балдар эсен болсо деймин, анткени үмүт тилек силер сиңер, анткени үмүт, анткени тилек, анткени келечеги силер сиңер. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда, талайын издеп тапкан жан болгула, байсалдуу өмүр сүрүп улуу көчтү, барыңар аман эсен бар болгула, барыңар аман, барыңар эсен, барыңар аман эсен бар болгула, курдаштар аман эсен бар болгула. Мүмкүнчүлүгү жок адам болбойт. Мүмкүнчүлүк ар бир адамда бар, эгер ал аракет кылса. Бүгүнкү биздин конокторубуздагы коомчулуктун көпчүлүк адамдарына үлгү боло алат деген ойдобуз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр сиздин багыт.